أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ونور قلوبنا بالنور والفهم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون. Урматтуу азиз бир туугандар, урматтуу жамаат, урматтуу мекендештер, Алла Раббул Иззатка көптөгөн шүгүрлөр, пайгамбарыбызга салаваттар, саламдар, мактоолорду айткандан кийин Алла Раббул Иззат өзү Кур'ан-ы Каримде өкүм кылган, сиз менен биздин босоғуызда, астыбызда улуу Рамазан айы келип турат. Алланын эң чоң коногу, Алланын рахмат айы, Алланын мағфирет айы келип турат. Такыва жашообузга алып келе турган, такыбачылыкты өргөнө турган, Алла Тааланын мағфирети жауган улуу Рамазан айы. Алла өзү Kur'an'da "Kutube aleykum siyam kama kutube alellezine min qablikum la'allakum ta'qilun" деп айтқан. Biz силерге Рамазан айында ораза тутууду фарз кылдык, кандай эле силерден мурдагы коомдорго фарз кылгандай деп Алла айткан. Бул Рамазан айында ораза тутуу фарз туугандар, ошондой эле мурдагы коомдорго деле фарз болгон. Сиз менен бизге дагы фарз айын, Алланын өкүмү. Эч ким бунан баш тарта албайт, эч ким бул өкүмгө каршы чыга албайт. Каршы чыгып баш тартсак, сиз менен биз Алланын өкүмүдөн, динден, исламдын бир бөлүгүдөн баш тарткан болобуз. Ыйманыбыздан ажырап калыштын коркунучу бар. Лааллакум тaqilun. Алла субхана ва таала балким Рамазан айында силер такыва жашоодо өргөнөрсүңөр, такыва болорсуңар, Кудайдан коркорсуңар, Кудайдан коркушту үйрөнүп жашайсыңар дейт. Бул Рамазан айы дегеле такыбалыкты өргөтө турган, Кудайдан коркушту өргөтө турган улуу Алла Тааланын айы. Шахрулло деп айткан пайгамбарыбыз хадисте. Шахрулло бул Рамазан айы, пайгамбарыбыз Аллахтын айы, Алланын мағфирети деп айткан. Алланын айы Рамазан айы. Шахрулло. Башка айлардан айырташчылыгы, айырмасы өтө жогору деңгээлде. Башка айларга караганда, башка күндөргө караганда Рамазандын артыкчылыгы өтө жогору. Алла субхана ва таала бардыгыбызга ушундай улуу берекелүү айда күнөөлөрүбүздү кечирткенге, жүрөктөрүбүздү тазалаганга, жашоодорубузду такыба, сүннүү жашоо кылганга товфик берсин. Рамазан айы бул рахматун миналлах, мин мағфирати миналлах, Алланын рахматы жауган, мағфирети жауган, заманы миналлах, Алланын кечире турган заманы, күнөөлөрдү мағфирет кылып кечире турган заманы. Нун бу нуру миналлах, Аллахтын нуру жауган, Алланын сакинасы жауган, мағфирети жауган, кечирими жауган нурлуу ай туугандар. Алиф бул аманы миналлах, Алла Тааланын аманчылыгы, Алла Тааланын коргоосу, Алла Тааланын зиммасы, Алла Таала өзүнүн аманчылыгын ала турган ушундай бир берекелүү ай туугандар. Рамазан айы бул Кур'андын айы, такыбачылыктын айы, хидаяттын айы, мағфиреттин айы туугандар. Рамазанда такыба болгонго, хидаят жашоодо өргөнгөнгө аракет кылайлы туугандар. Шахр Рамазан аллазин фил Кур'анил Карим худал линнас. Алланын сөзү. Алла Таала биз Рамазан айында Кур'анды түшүрдүк. Рамазан айында Кур'ан түшкөн урматтуу туугандар. Жана Алла субхана ва таала ошол Кур'андын негизинде, Рамазандын негизинде худал линнас элдерге хидаят берет. Бул хидаяттын айы, хидаят бериле турган ай туугандар. Алла тараптан туура жол бериле турган ай Рамазан айы. Рамазанда вактыбызды текке кетирбейли, оозубузду жеп ичүүдөн тыйгандай эле, ошол сыяктуу тилибизди да гыйбаттан тосойлу, кулагыбызды да ушактан тосойлу, денебизди дагы
haramdan tosoylu. Közübüzdü zinadan tosoylu. Şunday bardıq jaqtan tosula turgan, bardıq jaqtan saqtana turgan, ötö şunday bir adamdı denesini dağı, ruhani jaqtan dağı, moraldıq jaqtan dağı bardıq jaqtan insaniyatты tazalay turgan, insaniyatты gönöөлөрүн жууа турган şunday bir uluu ay. Ramazan ayını tekke getirbeňizler. Ramazanda Allah'tın mağfiretiden, keşirimiden, Allah Taala'nın şunday bir uluu hidayatıdan ümit kıluu menen, ihlas menen ibadat kılgan hareket kılыңızlar. Urmatlı mekendeşler, urmatlı cemaat, Allah razı olsun sizlerden. Tüzgün gruppaňyzdan Allah razı olsun. Öte jakşı gruppa tüzülüpdür. İmandaşu gruppası, İslami gruppa, şer'i gruppa, şeriatın soroo jogopları, maşallah, damalalarыбыз içinde soroolorgo жооп берип atat, жооп berip, ümmettün, eldin şer'i meselesini çeçip bergenge, şer'i meselesine жооп bergenge, öte ыңгайлуу bir jakşı jamaat bolup tüzülüpdür. İnşallah bu gruppany Allah Taala umuruna bereke versin. Gruppadagılardan da bardığına Allah Taala imanına jaşoosuna, umuruna, ırskısına Allah bereke versin. Wa ahiri davana ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum bi rahmetike ya rahman.